Берилген мисалды эсептейли. Биз билебиз, биринчи кашан ичин экинчи даражага көтөрөбүз. Жана көбөйтүү бөлүү кошуу кемитүү амалдары аткарылат. Бизге берилген мисалда биз кашан ичин ачабыз. Биринчи, демек, кашан ичин ачыш үчүн 12-ни 3-чү даражасын чыгарабыз. Андан 9-дун 3-чү даражасын чыгарып, экөөнүн айырмасын табабыз. Демек, 12-нин 3-чү даражасы бул 12-ни 12-ге көбөйтсөк 144 жана кемитилген 9-ду өзүнө көбөйтсөк 81, көбөйтүлгөн дагы бир 9, 3-чү даражасы бөлүнгөн кашан ичинде 12-ден 9-ду алсак 3. Демек, кашан ичинде 144-тү 12-ге көбөйтсөк 1728 болот. Андан биз кемитебиз 729. Демек, кашан ичин ачабыз. Кашан ичин ачсак 999, 1728ден 729ду алсак бөлөбүз 3-кө. Демек, 3-кө бөлсөк 333 келип чыгат. Ушул эле сыяктуу кийинки мисалда даражага көтөрөбүз. 6-нын 2-нчи даражасы, 6-ны өзүнө көбөйтсөк 6-6-га 36 кошулган 3-түн 2-нчи даражасы же болбосо 3-тү өзүнө көбөйтсөк 9. Кашан сыртында квадраты бар. Демек, мындан келип чыккан 36-га 9-ду кошсок 45-тин квадраты. Демек, 45-ти өзүнө көбөйтсөк 2025.